Салам достор, каналга кош келдиңиздер. Бир цивилизациянын өнүккөнүн кантип аныктоого болот? Анын искусствосуна карайбызбы, маданиятына карайбызбы же технологияларына карап билсек болобу? Албетте бул көрсөткүчтөрдүн баары маанилүү, бирок аларды так өлчөө кыйынга турат. Ал эми цивилизациянын өнүгүү деңгээлин өтө так жана өтө жөнөкөй жол менен билсе болот. Ал цивилизация канча энергия өндүрөт жана канча энергияны башкарууга жөндөмдүү. Адамзат миңдеген жылдар жашап келген, бирок чыныгы технологиялык цивилизация катары биз 19-кылымда өнөр жай төңкөрүшү учурунда калыптанганбыз. Ал кезде бул машиналары, фабрикалар пайда болуп, энергияга болгон муктаждык кескин көбөйгөн. 19-кылым болсо адамзат үчүн башка бир доор ачты. Биз электр энергиясын масштабтуу өндүрүп, атомдун энергиясын алып, асманга учуп, жада калса космоско жеттик. Бирок азыр болсо энергияга болгон муктаждык мурдагыдан да күчтүү. Дата борборлор, блокчейн, жасалма интеллект, чоң эсептөөлөр — булардын баары энергияга көз каранды эмеспи? Цивилизация канчалык өнүксө, анын энергияга болгон талабы да ошончолук өсөт. Демек, кайсы бир цивилизациянын канчалык деңгээлде өнүккөнүн билгибиз келсе, биз ошол цивилизация канчалык энергия өндүрөт, ошого карашыбыз керек. 20-кылымдын ортосунда ааламда башка акылдуу жандар барбы деген суроо биринчи жолу олуттуу илимий деңгээлге көтөрүлгөн. 1950-60 жылдары радиоастрономия тездик менен өнүккөн заман болчу. Космостон келген радио сигналдарды тыңшоого мүмкүнчүлүк пайда болгон. Ушундай шартта SETI башка цивилизацияларды изилдөө программасы башталган. Эгер ааламда акылдуу жашоо бар болсо, алар технологиясы өнүккөн коом катары кандайдыр бир сигнал жибериши мүмкүн болчу бизге. Бирок биз алардын тилин билбейбиз, маданиятын да билбейбиз, же искусствосун түшүнө албайбыз. Ал тургай технологиясында толук талдап түшүнүш кыйын башка цивилизациялардын туурабы. Ошого 1964 жылы Совет астрофизиги Николай Кардашов өтө жөнөкөй, бирок революциялык ой сунуштаган. Кайсы бир цивилизациянын өнүгүү деңгээлин баалаш үчүн алардын башкарган энергиясынын өлчөмүн караш керек деген оюн айткан. Энергия. Анткени энергия бул универсалдуу өлчөм. Кайсы бир тилде сүйлөсө да, кандай формада жашаса да, кайсы бир планетада болбосун, өнүккөн цивилизация энергияны көп колдонушу керек. Энергияны канчалык көбүрөөк колдонсо, анын сигналдары ошончолук күчтүү болот жана бизге алыстан байкалышы мүмкүн. Ошентип Кардашов цивилизацияларды негизги 3 типке бөлөт. Биринчиси планетардык, жылдыздык жана галактикалык. Бул 3 башка цивилизацияларды издөөдө гана керектелбестен, адамзаттын келечегин түшүндүргөн уникалдуу концепция десек болот. Себеп дегенде, адамзат дагы мындан ары кандай деңгээлге өнүгөт, ошону түшүнгүбүз келсе, Кардашов шкаласын колдонсок болот. Кардашов сунуштаган цивилизациянын биринчи деңгээли бул айтып кеткендей планетардык цивилизация. Биринчи типтеги цивилизация өз планетасында жеткиликтүү болгон бардык энергияны эффективдүү колдоно алган коом. Башкача айтканда, шамалдан тартып океан толкундарынан чыккан энергияга чейин, күн нурунан тартып жер астындагы геотермалдык жылуулукка чейин баарын толук башкарган цивилизация бул биринчи типтеги цивилизацияга кирет. Бирок бул жөн гана көп энергия колдонгонго жатпайт. Бул цивилизация көбүнчө ошо планетаны толук түшүнүп, аны менен коопсуз жашай билген коом деп да айтсак болот. Кардашов шкаласында биринчи типтин өндүргөн жалпы энергиясы 10-16 ватт, башкача айтканда 10 000 тераватт энергияга барабар. Салыштыруу иретинде азыркы учурда адамзаттын жалпы энергия чыгымы болжол менен 20 тераватты түзөт. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө колдонуп жаткан энергиябыз биринчи типтеги цивилизацияга керектелген энергиянын 0,2% гана түзөт. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө адамзат керектеген жалпы энергия 20 тераватт болсо, биринчи типтеги цивилизацияга жетүү үчүн биз
10 000 тераватт энергия чыгарышыбыз керек. Биринчи типтеги цивилизация кандай болушу мүмкүн? Адамзат энергияны планетага зыян келтирбей өндүрөт биринчиден, күндүн жана башка табигый толуктануучу энергия түрлөрүн максималдуу түрдө иштетет. Үчүнчүдөн, табигый кырсыктардын алдын алуу системалары өтө так иштейт. Жаратылыш кырсыктары толугу менен адамзаттын карамагында болуп, аларды адамзат башкара алат. Жер жүзүндөгү бардык адамдар цивилизациянын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу колдоно алышат. Илим жана технология эбегейсиз өнүгүп, башкы кыймылдаткыч күчкө айланат. Ошондо качан биринчи типтеги цивилизацияга жетишибиз мүмкүн? Эгер технология өнүгүү темпи ушундай улана берсе, адамзат планетардык типтеги цивилизацияга 100-200 жыл ичинде жетиши мүмкүн. Бул албетте оптимисттик болжол. Азыркы тапта өнүккөн өлкөлөр биргелешип ишке ашырып жаткан ядролук синтезден энергия алуу максатындагы ITER проектиси ишке ашырылса, же болбосо Кытай аракет кылып жаткан космостук күн станциялары ишке ашырылса, бул проекттер адамзат үчүн чоң секирик жасоого түрткү болот. Кардашов шкаласында цивилизациянын экинчи деңгээли бул жылдыздык цивилизация. Экинчи типтеги цивилизация өз жылдызынын, мисалы күндүн бардык энергиясын толук колдоно алган цивилизация. Башкача айтканда, алар өз планетасынын гана эмес, бүтүндөй системанын, жылдыз системанын энергиясын колдонууга жетишет. Экинчи типтеги цивилизациянын орточо энергиясы болжол менен 10-26 даражасындагы ватт, башкача айтканда 100 триллион ватт энергияга барабар. Бул деген биринчи типке караганда дээрлик 10 миллиард эсе көп. Эгер адамзат ушул деңгээлге жетсе, биз күн иштеп чыккан энергиянын басымдуу бөлүгүн колдонууга жетише алабыз. Экинчи типтеги цивилизация кандай болот? Ал жылдыздын энергиясын толук колдоно алат. Мисалы, Дайсон сферасы сыяктуу мега курулуштар жылдыздын айланасында курулуп, жылдыздын дээрлик бүт энергиясын пайдалана турган деңгээлге жетет. Ошондой эле күн системасындагы башка планеталарда колонияга айланып, алар энергия булагы катары колдонулат. Экинчи типтеги цивилизация коңшу жылдыздарга чейин саякат жасай алат. Энергия жана ресурстарды бир эле ошол жылдыз системасынан албастан башка дагы жылдыздардан, коңшу жылдыздардан алышы мүмкүн. Албетте, бул жылдыздык цивилизация бизге азыр өтө абстрактуу, апыртма сыяктуу угулат. Бирок буга жетүү аралыгы да ошого жараша миңдеген жылдарга созулат. Кардашов шкаласында цивилизациянын үчүнчү деңгээли галактикалык цивилизация болуп саналат. Үчүнчү типтеги цивилизация бүтүндөй галактиканын энергиясын колдоно алган коом. Башкача айтканда, алар бир жылдыз системасы менен гана чектелбестен 100 миллиарддаган башка жылдыздардан да энергия алганга жетишет. Үчүнчү типтеги цивилизациянын орточо энергиясы болжол менен 10-36 даражасындагы ватт энергияга барабар. Бул экинчи типке караганда дагы 10 миллиард эсе чоң. Албетте, мындай чоңдуктагы энергия өлчөмдү биз элестете албайбыз. Эгер адамзат ушул деңгээлге жетсе, биз бүтүндөй галактикадагы 400 миллиард жылдыздын баарынан энергия алуу жөндөмүнө ээ боло алмакпыз. Мындай цивилизация ааламда барбы деген суроо туулат. Тилекке каршы биз азыр билбейбиз. Мындай цивилизация эгер ааламда бар болсо, алар албетте биз менен байланышка чыкпашы мүмкүн. Себеп дегенде, алардын деңгээли такыр башка. Мисалга алсак, адамзат кумурскалардын колониясы менен байланышууга кызыктар эмес, деңгээл таптакыр башка. Ошол сыяктуу эле өтө өнүккөн цивилизация жаңы өнүгүп баштаган цивилизация менен байланышпай, сырттан байкоо жүргүзүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө адамзат биринчи деңгээлдеги цивилизацияга жакындап барганы менен биздин жолубуз өтө кооптуу. Себеби энергияны көбүрөөк колдонуунун өзү жаңы коркунучтарды да кошо алып келет. 20-кылым атом энергиясын ачып, илим үчүн чоң жетишкендик болду. Бирок ошол эле мезгилде адамзат биринчи жолу өзүн өзү жок кыла турган атом куралдарын жаратты. Эгер чоң табигый кырсык болбосо, дүйнөнү кыйратуучу согуш болбой турса, биз бир канча 100 жылдан кийин
адамзат толугу менен биринчи типтеги цивилизацияга жетип, андан ары жылдыздык цивилизацияга да сапар тартышы мүмкүн. Албетте биз бул жетишкендиктерди көрбөйбүз, бирок биздин урпактарыбыз күбө болушат деп ишенебиз. Ушуну менен бул чыгарылыш аягына келип жетти, урматтуу катталуучулар. Кийинки чыгарылыштарда дагы башка кандай темалар тууралуу уккуңуздар келсе, комментарийге жаза кетиңиздер. Каналга катталууну да унутпаңыздар. Амандыкта жолугушканча.